Саламатсыңарбы 11-класстын окуучулары. Мен Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кыдыкова Айнура Табалдиевна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 11-класстын кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алалы. Сабактын темасы атооштуктардын этичтик белгилери. Сабактын максаттары менен таанышабыз. Сабактын максаты: атооштуктар боюнча алган билимиңерди эске саласыңар, атооштуктардын этичтик белгилери жөнүндө маалымат ала аласыңар. Атооштуктарга мүнөздүү белгилерди билип, эске тутуу, ой жүгүртүү көндүмүңөр өсөт. Кебиңерде кыргыз элинин макал лакаптарын окуп, пайдаланып, тарбия таалим аласыңар. Атооштуктардын этичтик белгилерин өтөрдөн мурда балдар, биз атооштуктарды эсибизге салабыз. Деги эле атооштуктар деген эмне? Этичтик касиетке да, атооштук касиетке да ээ болгон жана кыймыл-аракетти заттын белгиси катары көрсөткөн этич сөздөр атооштуктар деп аталат. Алар ган, ар, бас, оочу, уучу, а, ый, элек формаларынын этишке улануусу аркылуу жасалат. Мисалы: көрүнгөн тоонун ыраагы жок. Кыргыз элинин макалдарынан. Көрүнгөн деген сөз бул атооштук. Көрүн деген этич сөзгө гөн деген мүчөнү уласак атооштук жасалып атат. Бул жерде көрүнгөн тоо, кандай тоо? Көрүнгөн тоо. Бул жерде морфологиялык белгиси боюнча сынатооч. Кийинки мисалга өтөбүз. Болоор иш болду, боёосу канды. Бул да кыргыз элинин макал лакабы. Бол деген этич сөзгө ор деген мүчө уланып, болор деген атооштук жасалды. Болоор иш, кандай иш? Болоор иш. Бул жерде морфологиялык жактан сынатооч болуп эсептелинет. Өзү жүрүүчү комбайнды эл көрүп жатышты. Бул сүйлөмдө атооштук өзү жүрүүчү. Бул кантип жасалды? Жүр деген этич сөзгө үүчү деген мүчө уланып, жүрүүчү болуп атооштук жасалды. Жүрүүчү комбайн, кандай комбайн? Өзү жүрүүчү. Бул жерде морфологиялык жактан сынатооч болуп эсептелинет. Эгиндин бараар жери тегирмен. Бул макал. Бараар деген сөз атооштук сөз. Ал кантип жасалды? Бар деген сөзгө ар мүчөсүн уласак, бараар деген атооштук жасалды. Кандай жер? Бараар жер. Бул жерде сынатооч болуп эсептелинип атат. Башы оорубастын башка менен иши жок. Бул дагы кыргыз элинин макалы. Оорубастын деген сөз атооштук сөз. Бул кантип жасалды? Оорубас деген сөзгө, оору деген сөзгө бас деген мүчө уланып, оорубас деген атооштук жасалды. Балдар, атооштуктарды эсибизге түшүрүп алдык. Эми жаңы темага өтсөк. Атооштуктардын этичтик белгилери. Кыргыз тилинде атооштуктар орус тилинен айырмаланып 3 чакты билдирип турат. Келээр чак, өткөн чак жана учур чак. Балдар, ушул жерде мен 3 чакка токтоло кетейин. Келээр чак бул кыймыл-аракеттин боло элек убактысын көрсөтөт. Ал эми өткөн чак кыймыл-аракеттин өтүп кеткен учурун билдирет. Ал эми учур чак азыркы болуп жаткан учурдагы кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы: келе жаткан киши биздин султанго. Бул сүйлөмдө балдар, келе жаткан деген сөз атооштук. Келе жаткан деген сөз морфологиялык жактан кандай киши? Келе жаткан киши. Ал эми чактарга келгенде бул келе жаткан деген атооштук, учур чак. Анткени келе жаткан деген азыр келе жаткан адамды билдирип атат. Кандай киши биздин султан? Келе жаткан киши. Кийинки мисалга өтөбүз. Бүткөн иштин жыйынтыгын кабыл алыңыз.
Бул сүйлөмдө бүткөн деген сөз атооштук. Морфологиялык жактан бул сынатооч. Кандай иш? Бүткөн иш. Ал эми чактардан өткөн чак, анткени бүткөн иш деген бул өзү эле айтып тургандай кыймыл аракеттин болуп өткөн убактысын билдирип атат. Кийинки мисалга өтөбүз. Айтаар сөздүн кезеги келди. Бул сүйлөмдө айтаар деген сөз атооштук. Ал эми морфологиялык жактан бул сынатооч. Кандай сөздүн кезеги келди? Айтаар сөздүн. Ал эми чактарга келгенде бул келер чак. Анткени айтаар деген бул сөз айтыла элек. Ошондуктан айтаар сөз деп бул келер чак. Атооштуктар балдар сүйлөмдө энин, толуктооштун, аныктооштун жана баяндооштун милдетин аткарат. Атооштуктар мамиле этиштен жасалып, ким деген суроого жооп берип, сүйлөмдө ээлик милдет аткарат. Мисалы, ат сыйлаган жөө баспайт. Бул кыргыз элинин макалынан. Ким жөө баспайт? Ат сыйлаган. Бул жерде атооштук, ал эми сүйлөмгө келгенде ээлик милдетти аткарып атат. Ким деген суроого жооп берип. Кийинки мисалга өтөбүз. Жакшы окугандар мактоо баракчасын алышты. Бул сүйлөмдө жакшы окугандар деген атооштук, ал эми сүйлөмгө келгенде кимдер деген суроого жооп берип ээлик милдетти аткарып атат. Кимдер мактоо баракчасын алышты? Жакшы окугандар. Иштеп жаткандар эс алууга чыгышты. Кимдер эс алууга чыгышты? Иштеп жаткандар. Бул өзүнчө турганда атооштук, ал эми сүйлөмгө келгенде кимдер деген суроого жооп берип ээлик милдетти аткарды. Атооштуктар кандай, кайсы деген суроолор аркылуу сынатооч болуп, сүйлөмдө аныктооштук милдет аткарат. Мисалы, көгөргөн көлдү бойлоп жүрүп отурдук. Бул жерде, бул сүйлөмдө көгөргөн деген сөз атооштук. Ал эми сүйлөмгө келгенде кандай деген суроого жооп берип, аныктооштук милдетти аткарды. Кандай көлдү бойлоп жүрүп отурдук? Көгөргөн. Кийинки мисал, жатаар конок окшойт. Бул сүйлөмдө жатаар деген сөз атооштук. Ал эми кандай конок окшойт? Жатаар конок. Сүйлөмгө келгенде бул аныктооштук милдетти аткарды. Той болоор күн да келди. Той болоор деген сөз атооштук. Ал эми кандай деген суроо берилгенде сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарды. Кандай күн да келди? Той болоор күн. Атооштуктар зат атооштордун бардык грамматикалык категорияларынын көрсөткүчтөрүн кабыл алып, толуктооштук милдет аткарат. Мисалы, жакшы окугандарга алкыш жарыяланды. Бул жерде жакшы окугандарга деген сөз атооштук. Ал эми сүйлөмгө келгенде кимдерге деген суроо берилип, толуктооштук милдетти аткарды. Жакшы окугандарга, кимдерге? Бул барыш жөндөмүдө турат. Уялбагандан өзүң уял. Бул жерде уялбагандан деген сөз атооштук. Ал эми кимден деген суроо берилип, сүйлөмдө толуктооштук милдет аткарды. Кимден өзүң уял? Уялбагандан. Кийинки мисал, бербеске эртең менен саамал, берээрге бешимде кымыз. Бул сүйлөмдө бербеске жана берээрге деген сөздөр атооштук сөздөр. Ал эми сүйлөмгө келгенде кимге деген суроо берилип, толуктооштук милдетти аткарат. Бербеске эртең менен саамал. Кимге эртең менен саамал? Бербеске. Кимге бешимде кымыз? Берээрге. Атоочтуктар баяндоочтук милдет аткарат жана эмес, жок деген таңгыч формалар менен айкашат. Мисалы, ага инеге таарынчу, бирок ажырап кайда баруучу. Бул татаал сүйлөм, эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Кыргыз тилинде баяндоочтор сүйлөмдүн аягында турат.
ошондуктан ага иниге таарынчу, эмне кылуучу, таарынчу. Бул атооштук сүйлөмдө баяндооштук милдет аткарды. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдө баруучу, эмне кылуучу, баруучу. Бул сүйлөмдө дагы баяндооштук милдетти аткарды. Мен мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бул сүйлөмдө көргөн эмесмин деген баяндооч. Эмне кылган эмесмин, көргөн эмесмин. Бул өзүнчө турганда атооштук, ал эми сүйлөмгө келгенде сүйлөмдүн аягында туруп баяндооштук милдет аткарды. Келгиле балдар, сүрөт менен иштейбиз. Экрандан сүрөттү карагыла. Балдар, ушул 4 сүрөттүн ичинен мен бирөөсүнө мисал келтирип берейин. Мисалы, 3-чү сүрөттү карасаңар, уядагы балапан жана учуп бараткан куш. Ушул жерден биз макалды эсибизге түшүрсөк болот. Уяда жаткан балапан асманда учкан куш болот. Бул сүйлөмдө балдар, кандай балапан уяда жаткан? Бул атооштук, ал эми сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарып атат. Асманда учкан куш. Кандай куш? Асманда учкан. Бул дагы атооштук, ал эми сүйлөмгө келгенде аныктооштук милдетин аткарды. Силер дагы балдар калган сүрөттөргө ушундай атооштук сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Анда эмесе балдар, сабагыбызды тест жумушу менен жыйынтыктайбыз. Биринчи суроо. Кыймыл аракетти заттын белгиси катары көрсөткөн этиш сөздөр эмне деп аталат? А. Чакчылдар. Б. Жөндөмөлөр. В. Атоочтуктар. Г. Тактоочтор. Экинчи суроо. Кыргыз тилинде атооштуктар орус тилинен айырмаланып эмнени билдирип турат? А. Жактарды. Б. Көптүктү. В. Таандыкты. Г. Чактарды. Үчүнчү суроо. Атооштук катышкан сүйлөмдү белгилегиле. А. Эмгек менен өлкөнү гүлдөтөлү. Б. Окугандын көзү төртөө. В. 10-30-га берди, 30 Жалманбетке берди. Г. 92 тойго барса, толбойт менин чөнтөгүм. Төртүнчү суроо. Атоочлук түрмөктүн сүйлөм мүчөлүк милдетин белгилегиле. Эл сыйлаган эшикке жатпайт. А. Толуктооч. Б. В. Баяндооч. Г. Аныктооч. Бешинчи суроо. Атоочлуктардын тизмегин белгилегиле. А. Улутуна карады, аткарып келди, ырдап берди. Б. Агарган таң, келер мейман, бүтелек үй. В. Жардамдашуу, барыш келиш, ушактамай. Г. Барамын, барасың, барат, барабыз. Төмөнкү сүйлөмдө атооштук сөз кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды? Көрүнүп турган жерге да машина сурайсызбы? А. Аныктоочтун. Б. Энин. В. Толуктоочтун. Г. Баяндоочтун. Ушул тесттин жоопторун балдар туура табасыңарбы деп ойлойм. Ушуну менен балдар сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Биринчи тапшырма. 7 апрель революция күнү деген темада атооштук сөз айкаштарын катыштырып текст түзүп келгиле. Текст 10 же 12 сүйлөмдөн турушу керек. Экинчи тапшырма. Китебиңердин 197 бетиндеги 243 көнүгүү.
Дептериңерге көчүрүп жазып, атооштуктарды таап, алдын сызып, сүйлөмдө кандай милдет аткарып тургандыгын аныктагыла. 3-чү тапшырма. Атооштуктар катышкан макал таап, жазып келгиле. Мисалы, мындай макалдарды таап жазсаңар болот. Иши оңолоордун ити чөп жейт. Жана башка макалдар. Ушуну менен балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.